мыйзамдуу иш аракет жүргүзүш керек да. Мыйзамсыз болду дейчиңде алып коет. Бүт баары айтат да 2025 коркунучтуу жыл болуп келет. 2025-те адамдар эмне үчүн өзүнүн ички дүйнөсүнө көз салып баштайт? Бумеранг жашоо келет. Байкап көрсөң, благотворительность эле кылып жүргөн болот да. Талайлардын чыныгы жүзү ачылат. 2025-те көбүнчө ушу мындай психический расстройство, Анын энергиясы сүйүккенде. сүйүү энергия, психология көп, коуч тренер, анан алданып калдым деп эле жүрө берет. Азыркы учурда эркектердин энергиясын көбүрөөк түшүнө баштадым. Ошондой. Алтын доор измеренияларды айтып берчи. 4 десим эмне, 5 десим эмне. 25-жылы төрөйлүбү, күйөөгө тейлүүбү эмне кылалы? Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Баардыгыңыздарды көрүп атканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн атайын бир өзгөчө эфир жасайлы дедик. Биз жыл сайын жыл соңунда жылга жыйынтык чыгарып, жаңы жыл кандай болот, келе жаткан 2025-жыл эмнелер күтөт деген суроонун алкагында программа жасайбыз. Instagram баракчама аябай көп суранычтар келди. Ушундай интервьюларыңызды кайрадан жасасаңыз жакшы болот эле, 2025-жылга прогноз алсак сонун болот эле деген пикирлер келди. Силердин пикирлериңерди эске алдык. Бүгүн бизде Сүү Цай илиминин мастери Эркинай Мамытова. Кандайсың Назира, жакшыбы, кутман таң. Чакырууңарга ыраазычылык. Мен дагы сенин ушул катталуучуларыңа, Инстаграмдагы досторуңа жана YouTube каналыңдагы катталуучулардын баарына жалпы өзүмдөн ысык салам жолдоймун. Сонун 2024-жылда сиңдиң келген. Ооба. Көрдүңбү эфирди? Ооба. 2024-кө айткан прогноздор дал келиптирби? Төп келиптирби? Эмне болуптур? 2024 кандай жыл болду жалпылаганда? Бир сыйра карап койдум, ошо карма жыл деп, анан баягы былтыр аябай эле ушундай болду го, 2024 карма жыл, анан элдин баары эле баягы карма деп коркупчу, бирок эми бул сөз жакшы эле сөз го. Карма деген бул болгон эле биздин эле иш аракеттин эле эмеси да, жыйынтыктары го. Былтыркы жыл эми ал айткан боюнча ошо кайсы бир адам өтө байып кетет, кайсы бир адам, эми көбүнчө акча жыл болгон үчүн же акчасын тирейт, мындай жоготот дептир да. Анан 8-жыл бул жанагындай да, контроль, көзөмөл. Мисалы, законсуз же болбосо мыйзамга каршы иш аракеттер болсо, ал жыл мисалы алып коет да, бардык болгон нерсенин баарын алып коет. Ошон үчүн мисалы жеке консультацияларда биз айтабыз го, 8-жыл болгондо бизнести расширение деп коет го, мындай кеңейтүү же жаңы бизнес ачуу аракетин баштабаган жакшы да. Болгон бизнести эле улантып кете бериш керек, себептен да 8 бул деген мындай алуучу энергия да, бербейт, отбирающий деп коет орусчачы. Анан былтыр, мына быйылкыда эми өтө эле кот көрдүк го, канча адам налог төлөм жок. Мен өзүм да осо ачтым да. Мен мисалы ошого чейин мага деле келбептир да. Мен да осо ачып, бардыгын закондоштуруп, соцфонд, налог бардыгын төлөп калбадымбы. Осонун ишине көп нерсе кирет экен, бирок анын арасынан меники образовательный болгон үчүн билим берүү, туризм, ретриттерди киргизип койдум да. Основной ушулардан түшкөн, мамлекетке дагы бериш керек да. 8 өзү ошондой го. Баягы материалдык дүйнөнү көзөмөлдөө. Кандай көзөмөлдө? Бардыгы мындай мыйзамдуу иш аракет жүргүзүш керек да. Мыйзамсыз болду дейчиңде алып коет. Ошондой. Анан карасак көп эле болду эми аттарын атагандай эмне, жаңылыктардан чыгып элет го. Тиги баарын мамлекетке кайтаруу болду. Жөн болгон жок да. Это 8-дин энергиясы. Мисалы биз может кимдир бир адамды күнөө эле коюшубуз мүмкүн, ал адамдан эмес, ал ошол энергия жылдыкка жалпы иштеп кетти да. Ал бардыгына эле тийди, бирок кармач. Мен өзүм деле көрдүм аныч. Меники деле
мындай алгандарым мындай чыгып кетти баары эле. Анан эми баягы энергияны билгенде эмнеси жакшы баягы сандар илиминде эмоцияга алдырып өзүңө ден соолукка зыян келтирбейсиң да. Просто кабыл аласың жөн эле. Мен да демек бир жерден туура эмес кылыптырмын. Мүмкүн мындай мыйзамсыз иш аракет жасап койдум, же болбосо бирөөнү может мындай Тарынтып койгон. таанып койдум. Эми кандай гана иш аракет кылсаң ошонун эмеси келе берет да. Себеби 8 дегенде деле мына карайсыңбы, негиз 8ден аласың, мына көрдүңбү? Кылганың эле кайра келип атпайбы мынакей. Башка цифрада андай жок. Мисалы, могу 8ден башка деле адамдар, эми бул баягы 8ден де 8, 17, 26 числодо төрөлгөн адамдар да, аларга негизи мыйзамсыз иш аракет жүргүзүү болбойт. Негизи эле баягы туура эмес жүргөнгө болбойт да. Буларга тез келет карма. Калгандарыбызга деле келет, бирок анын өзүнүн цикл бар. Мисалы 9 циклдык жашоодо жашайбыз да, 9. Мисалы 1ден 9га чейин, 9 планета, анан 9 цикл болуп атпайбы 1ден 9га чейин. Эми бул деле жөн цифра эмес да. Биз ар бир адам ошо 9-летний цикл деп коет, 9 жылдык эме циклды бир жашап өтөбүз. Ошондо мына 1ден баштап 9га чейин иш аракет жүрөт да. 1ден 6га чейин мисалы сонун кете берет да, анан 7, 8, 9 деген жеке жылдары келгенде адам деген ошого чейинки 9 жылдыгын кайра кайтат. Мисалы кээде биз азыр сурап атпайсыңбы, тагдырды өзгөртсө болобу? Ошолорду эсептеп туруп, тагдырды эмес, өзүбүздүн иш аракетти өзгөртсөк болот. Тагдырды эми өзгөртөм деп керкилер атын өзгөртүп, ушундай иш аракеттер жасап атат. Бирок деген биз өзүбүздүн миссиябыз бар да, ар бирибиздин. Мисалы, мен сага келгенде эле дайыма мындай кыйналып кала берем да, 2 дата болгон үчүн ошо паспорт менен айта берейин. Паспорттагы менен сеники миссияң беш да. Сенин иш аракетиң туура эле да, мындай коомго чыгуу, коомго пайда алып келүү, миссия 5 дайыма ушундай иш аракет жүргүзөт да, мындай бир нерсени ачык айкындоо, даже мындай сыр катсаң сырыңды да ачып салат да 5чи. Ошон үчүн журналистиканы тандап алат 5тин көбү. Сүйлөгөн, коммуникация, дайыма байланыш, ушундай чыгып сүйлөп турган, бул ошол энергия да. Мисалы жана Казакстанда Динара Саджан барго, ошонукуда сенкиндей миссиясы 5 да. Ал дагы аябай го. Бүт инсандарды бандай чакырып, кызыктуу маектерди курат, андан сырткары баягындай ачыктап, айкындап, ар бир маалыматтын чын бышыгын далилдей берет да 5. Анан көбүнчө коомго пайда алып келгиси келе берет. Ошол иш аракет да. Бирок меники бул 8им иштеп аткандай сезим да, 7нин немесин, энергиясын сезбей калдым. Сезбей калдыңбы? Такыр сезбей калдым. 8 иштесе жакшы экен анда. 8 это мудрость. 8 деген бул мындай да, кичинекей, бирок 8ин көп эле иштейт, себеби сен кемпирдин ролун жөн аткарбайсың да. Себеби буларды биз эме деп коебуз да, сандар илиминде. Кичинейтилген кемпирлер, чалдар, мындай да, булардын акылы кичинекей деле, мисалы 10 жашар, 8 жашар, 12 жашар ушундай 8, 17, 26-сында балдар, акылы 25-30тагы нукунан өйдө болот да. Ошо. Жөндөн жөн деле образ чыгарбайсың да, деп мен ойлоп атам. Быйыл Мо 8деги миссияң 6 да, миссия 6 психологияга көп кетет. Анан жашоону түшүнбөй калганда эле ал психологияга келиш керек да. Мүмкүн бунун деле иштеп атат. Аны эми өзүнчө жолукканда кенен айтып бериш керек экен сагачы. Аты эфирде консультация болуп кетпесин. Түз эфир. Консультациясы 2000 Нажира менен. 2024 жылда 8 жыл болгон үчүн үйлөнбөш керек, турмуш курбай эле коюш керек деди, айтты эле да, бирок быйыл жалаң спортсмендерибиз, белгилүү адамдарыбыздын баары баш кошту да. Жок, ал деген ал жалпы эле жылдыкы да. Андан сырткары айтып атпаймынбы, адамдын өзүнүн жеке жылы бар. Ошон үчүн эфирде ушуну айтып кетиш керек экен. Мисалы, туулган күн, мына 8би сенки, анан ноябрь 2-ге кире, экөөнү кошсоң канча болду? 10 болду. Эми 0 жок да, 1. Ошол ар бир адам өзүнүн туулган күнү менен айын кошкондо эле 1 сан чыгат. Ошого эле азыркы жылды кошо бересиң. Мына азыр 2024-пү? 8ге чыгат да. Азыр 2025 келип атат. 2, 2, 5 тосок 9 болот. Ошого эле ошол жана экспрессия санды кошо бересиң да, ошондо сенин жеке жылың чыгып калат. Жалпы жыл бул мындай жалпы жерге, адамзатка бир мындай өзүнүн орду бар да, баары бир таасирин берет. Бирок адам өзүнүн жеке жылы менен жашаш керек. Аз айтып атпаймынбы, мына 9-жыл келип атат, а сеники по факту 1-жылың келип атат, например.
мисалы да. А биринчи жылда адам деген буга чейин 3 жыл катарынан бандай кичине мындай кыйынчылык болуп калат да, 3 жыл кризис болуп, анан энергиясы жетпей кыйнала берет да. Бир иш баштайын десе, иши артка кете берет. Ушундай да, ошон үчүн ал жылдарда биз кеңеш кылбайбыз да. Чоң иштерди баштаганга. Себеби ал адамдын өзүнүн ден соолугу дагы кичине физикалык жактан эме болуп калат. Мындай слабый эмне деп коет. Алсызыраак болуп, анан энергиясы да жетпей калган. А вот азыр бир келатат сеники, бирде эмне кылсаң да жараша берет. Тескерисинче бирде үйдө жатканга болбойт, бир идея, жаңы проект, иш кылып эмне болсо дагы баштап кетиш керек. Бул баштоо жыл болуп калат да, ошо 1ден 9га чейин цикл болуп атпайбы, ошонун 1ден 6га чейин жакшы кетет дагы, 7, 8, 9да отчет кайтарымы кайта баштайт да. Ошон үчүн 7, 8, 9да бул оңой эле, мен айттым го. Өзүңдүн күнүң плюс айың. Ай эми 11 болгон үчүн 2 деп коебуз да. Мына ошо. Анан азыркы жыл 2024 болсо, бунун баары жалпы 8 деп атпайбы мынакей. 8. Ал мисалы кимдики 8 болуп калса, үйлөнүүгө болбойт. Же күйөөгө чыккан. А калганына боло берет да, эгер жеке жыл башка жыл чыга берсечи. Мисалы кимдир бирөөнүкү 6 чыгып калса, бул кааласа да үйлөнүп баштайт. Же күйөөгө чыгат. Себеби бул энергия өзү ошондой үй бүлөнүн энергиясы да тарта берет. Же сүйүп калат, бул сүй энергиясы мисалы. Жалпы жыл менен жекени кичине бөлүш керек. Мисалы азыр бизде буюрса 2025 келатат, мына азыр 2024-түн жакшы жактары чын эле көп нерсе закондошту, мыйзамдашты айтып атпаймынбы? Мен өзүм мисал го. Өмүрү андай нерсе жасабаган, мен осо ачып, баарын закондоштуруп, соцфонд төлөп калдым. Мен билчү эмес экенмин, что соцфонд ойлочумун да, мамлекетте иштеген эле адам төлөйт деп. Көрсө осо ачып деле төлөсө болот экен да. Мына ошол пример да, мисалы ошол жактан плюс болду, көп адам тартипке келди. Бирок 8-жылдагы баягы мындай суу каптап ушундай болуп кетип атпайбы базарлардычы? Ошо 8 жактырбайт да, когда адам мыйзамсыз иш аракеттер көп кылганда, ошол жерлер суу каптап. Эми суу бул сүй деп коет да. Суу мисалы сүй жок жерди өзү эле тазалап кетет. Суу эми мындай караганда тазалануу го. Мисалы биз суу менен жуунсак тазаланабыз го, болбосо ушундай жуунбай коелучу эмне болосу? Анан мындай да, табият, биз ойлойбуз да, адамдарчы баягы мындай өзүбүздүн эрежени коюп, өзүбүздүн амбиция, позициябыз менен эле кете беребиз го. Биз мисалы ааламдын закондоруна көңүл бурбай калабыз да. Анан дүйнө өзү иш аракет жасап коет да. Азыр 2025 эми жакшы жагынан баштасак, бул өтө мындай адамдар аябай өзгөрөт да. Буга чейин мисалы квантовый скачок, золотой век, алтын кылым келатат, анан 5-измеренияга өтөтабыз деген ушундай сөздөрдү көп укчук го. Вот ошол 2025 болот да. Ошол себеби азыр жердин вибрациясы аябай көтөрүлдү, 200дөн ашып кетти. Азыр адамдар эми өзүнүн үстүндө иштеш керек да. Эми 2025-те болот го, кээ адамдар өзү менен такыр иши жок. Өзү мындай өнүктүрбөйт, өзү менен иш алып барбайт. Бирөөнүн эле жашоосу менен жүргөн адамдар бар го. Бирөөнүн тагдырына киришип, бирөөнүн жашоосун сөз кылып, мындай негизи эле мындай сырткы дүйнө менен иш аракет кылган адамдардын көбү эми 2023-те өзүнүн ички дүйнөсү менен иштеп баштайт да. Мисалы буга чейин мисалы онкология аябай өрчүп келатат го, эми ал азыр деле ошондой калышы мүмкүн. Но 2025-те көбүнчө ушу мындай психический расстройство, психологиялык жактан адамдарда ушул көп болот. Себеби бул жыл аябай эмоциянын жылы да. Анан ошон үчүн адамдарда мындай биполярный расстройстволор да көп болот. Эми кандай жол менен келип калат, аны эми бир Кудай билет да. Но биз эми эсептөө эле, бул эми илимде эсептөө эле, мисалы Марстын таасири 9 деген энергия, бул мындай биримдик менен жүргөн энергия да, жалпы. Анан көп мындай союздар, мындай адамдар кошулуп, ушундайлар көп болушу мүмкүн. Бирок кандай максатта кошулуп атат, ал өзүнчө суроо да. Мисалы ниеттери, себеби 9 деген бул ниет 9 деген. Ошон үчүн 2025-те адамдар эмне үчүн өзүнүн ички дүйнөсүнө көз салып баштайт? Буга чейин сырткы дүйнө менен жашап жүргөндөрчү, эми ар кимдин эмеси менен. Себеби жанагындай болот. Ошо эмоция, ар кандай кырдаалдар, 9дун эми жакшы жагы бул мүмкүнчүлүктөрдүн жылы да. Мүмкүнчүлүк кандай келет? Адамдын пейилине, ниетине жараша.
Ошон үчүн ниетиң, пейлиң туура болсо, анда сага болгон мүмкүнчүлүктөр ачылат. Анан бул жылдарда эми кааласак каалабасак деле баягы өзүбүздүн жеке жылдан сырткары эми кичине баягындай жардам берүү аракеттерин, благотворительность, 9 бул благотворительность да. Анан благодарность энергиясы деп коет, ыраазычылык. Ыраазычылык менен эмтени үйрөнүп башташыбыз керек да, эмне болгон күндө да. Анан 9да эми бул эми айткың деле келбейт кээде, баягы мындай борьба, ушундай бир күрөш, согуш энергия да. Анан мисалы жарылуулар эми ар кандай болушу мүмкүн. Эми жарылуу дегенде аны бир Кудай билет эмне жарылат. Мисалы бул энергия ушинтип иштейт да. Мисалы бомба жарылабы, вулкан атылып кетеби, же бир жерде бир чоң здание жарылып кетеби, ушундай сыяктуулар көп катталышы мүмкүн да. Мисалы былтыр суу каптап, мындай көп эле былтыр деле ушундук эле болду го негизичи. Эми ошону 10 эсеге көбөйтүп коюш керек да 9да. Ошондой эле ситуация, бирок 10 эсе көбүрөөк болот да. А бирок ошол нерсе биздин ниет, пейил менен кетет да. Мисалы өтө эле жананта берсек, күчөп кетет. Анан ниет, пейилибиз жакшы болуп, адамдарга мына чын жүрөктөн жакшылык кааласак, калп эле эмес, эми болот го кээде калпты эле мындай эле ооз учунан ооз учунан бир көрсөтмө сыяктуу. А 9 андай жакта 9 деген адамдардын мүнөзү деле булар интуиция катуу иштеген үчүн 9 адамдар мындай да, адамды аларда мындай анализ жок болсо да адамды көрүп эле ошо ниет пейилин түшүнө алган адамдар да, интуициялык деңгээлдечи. Анан 9-жыл да ошондой да, мындай биз мындай антип эле жөн эле бир сүрөт үчүн же мындай бир эме болуу үчүн кылганда, энергия өзү иштеп кете берет да, ошо ниет пейилге жараша. Ошон үчүн ар бирибиз чын өзүбүздүн ички дүйнөнү тазалап, анан чындап баягы 2025-тин баш жагы болушу мүмкүн ар кандай кырдаалдардан, но кийинки половинасы, жарымы тазалануу. Тазалануу ар кандай жол менен. Эми природный катаклизмдер да бар да. 9 өзү ошондой энергия да. Анан эмне болгон күндө деле мындай да, орусча айтканда, то, что нам не принадлежит, 9да кетет. Кетет да. Анан эми кеткенде мисалы биз түшүнүш мындай баалуулуктарды өзгөртүп турган жыл да. Мисалы кимдир бирөө өтө зацикленностьты кыргызча эмне дейт? Аябай катуу байланып калган. Мына мисалы акчага байланып калган адамга Кудай көрсөтөт да, что акча сенин ценностьтиң акча болуп калды, акча эмес деп көрсөтөт. Если адамга байланып калса, мисалы бар го кээ бирөө адамга байланып алышат. Ценностьти буруп салат, баалуулугун. Сен өзүң баалуулук деп бул жыл ичи ар бир адам жөн калбайт да. Баардыгы ошо айтат да, акыры барып өзүнүн ички дүйнөсү менен иштеп, сырткы дүйнө это сырткы дүйнө экен, ага биздин эмебиз жок экен. Тиешебиз, ар кимибиз өзүбүз менен иштешибиз керек экен. Дүйнөнү өзгөртүү үчүн бирөөнү өзгөртпөш керек экен, өзүбүздү өзгөртүш керек экен деген мындай тыянакка келтирет да. Ошондой энергия ушинтип иштеп кетет. Анан баягы түшүнүктүү болуш үчүн андан сырткары жана жеке жылды унутпаш керек. Баягы эфирден бул пайдалуу болсун деп атпайбы, ошо туулган күн, айды кошот. Ошондо бир сумма чыгат. Ага мына 2025 2 кошкондо 4, 5 десек 9 болуп атпайбы? Ошо 9 деле кошуп кете берет. Анан мисалы кимдир бирөөнүкү 1 чыгып калса, ал адам биринчи жылда өзүмчүлдүк мүнөзү күчөйт да. А тескерисинче ал лидерлик сапатын көрсөтүш керек, коомго жол башчы болуш керек, стратегия, өзүнүн ошол стратегиясы менен коомго пайда келтириш керек да. Себеби 9 деген бул жардам берүү деген энергия да. Мисалы коомдо деле 9-у, 18-и, 27-си төрөлгөн кандай бир инсан болбосо деле байкап көрсөңөр, благотворительность деле кылып жүргөн болот да. Качан көрсөң, тияка барып жардам берип аткан, бияка барып жардам берип аткан, балдар үйүнө, тияк бияка ушундай да. Ошон үчүн бул 9дун энергиясы жакшы көрөт жардам бергенди, благотворительность. Кимдики өзүнүкү түздөн түз 9га түшүп келсе, жыл башынан баштап эле жардам берип, благотворить. Эми жардам берүү дегенде бул көбү мынтип түшүнүп алат экен да, акча берүү. Бул кызмат кылуу да. Мисалы, эми акча ашып атса бере берсин, анын эч эмеси жок. Бир жерге барып мектеп куруп берсин, туура элге керек спорт зал куруп берсин, жаштарга пайда алып келет. Мисалы кимдир бирөөдө салон красоты болсо, мисалы жыл бою өзүнүн жылы 9 болсо, ошол услугаларына эме кылып койсо болот. Скидка акция. Мисалы чачыңды жасатсаң, маникюр сага
белек деген сыяктуучу. Эгер товар сатса, ушул могу пиджакты алсаң, сага бул белекке деп ошо мындай адамдардан ыраазычылык алып туруу жылуу да. Түшүндүңбү? То есть бизде мындай го, алсаң ал, албасаң алба, алдың болду да. А вот именно адамдардан ыраазычылык алып турсак, бул жыл бизге көп мүмкүнчүлүктөр түзүп берди. Эң жакшы жагы ушул да. Бирок өтө мындай кардиналдуу өзгөрүү жүрөт. Аябай, аябай. Instagram, TikTok'ты ачсаң эле бүт баары айтат да 2025 коркунучтуу жыл болуп келет. Аябай мындай коркутуу, үркүтүү, жанагындай бүт акыркы 9 жылда эмнелердин баарын жасасаң, ошолордун баары жыйынтыгы чыгат. Бумеранг жашоо келет. Жакшылык жасасаң, жакшылык келет, жамандык жасасаң, жамандык келет. Далайлардын чыныгы жүзү ачылат деген сыяктуучу. Ал деле болот. Согуш обязательно болот. Анан ал эле бул согуш тим эле согуштун пиги дейт да. болот. Бул 9 согуштун энергиясы. 9 это войн да. Анан эми бирок Кыргызстан жакшы эле болот. Неге? Себеби? Бизде башкаруучу жакшы энергия дагы. Айткам го 6 деп. Мындай 6 бар жерде инвестиция болот. Эми мындай өтө мондой болуп кетпеши мүмкүн да, мындай стороной кетет ал нерселерчи. Жамандыктар, Садыр Жапаровдун туулган күнү бизге иштейт турбайбы? Ал жалпы эме Кыргызстанга иштеп берет да. Себеби мындайда ким башчы ошого энергия иштеп баштайт да. Эми мындай болбойт деп айта албайсың, болсо деле бирок мынчалык кооптуу кетпейт да Кыргызстанда. Анын энергиясы сүйүү экен да. Сүйүү энергия. Кыргызстанда сүйүшүп аткан турбайбы азыр, Жок, ал энергия инвестицияны көп тартат да. Акча. Тияктан, бияктан 6 деген бул аябай изобилие, роскошь, акча энергия да. Инвестиция акча го. Ошондой келе берет да. Ошон үчүн эми бар нерсебизди мындай кадырлашыбыз туура го дейм. Ошо ыраазычылык ушундан башталат деп ойлойм да. Биз азыркы нерсеге ыраазы боло берсек эле, анан эми мен мынтип айткым келет да, уже максат адамдарды коркутуу болбош керек да. Ошон үчүн мен негизи 9да прогноз бербей эле коеюн дегем да. Десең болбой чакырып алдым. Чын эле оор жыл болот. Бирок ал жөн эмес, анын аягы бар да, мындай ошо боюнча уланып кетпейт го, аягы сонун болот. Просто азыр жердин да өзүнүн трансформациясы жүрүп атпайбы? Айтып атпаймынбы, адамдар азыр биз ошо өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп туруп эле, ыраазычылык, эч кимдин жашоосуна киришпей эле, анан жана жеке жылын ар бири билип алыш керек да. Мына кимдики бир болсо, ал адамдын мүнөзү лидерлик сапат күчөйт. Ошону элге берүү керек стратегия менен. Кимдики 2ге чыгып калса, жана күн айын кошуп, анан азыркы жылдыкын кошкондо 2ге чыкса, бул дипломатия жылы да, ал үчүн мамилелерди үзбөй, тескерисинче мамилени көп түзүш керек. А экинчи жыл болгондо адамдар мамиле эле үзгүсү келе берет да. Анын ордуна тескерисинче мамилени бекемдеп түзүп, толтура достук мамиле кылса, мисалы кимдики 3-жыл болсо, бул ийгилик жылы да. Ал кылган ишин кыла берет. Бир гана азартка кетпеш керек да. Бул 3 жылдагы акча жылда акча келе берет, тияктан бияктан мүмкүнчүлүктөр. Мисалы мен эмени эсептедим да, жана Мерим Мураталиева эже бар го. Азыр аябай кайра жылдыз болуп кетти. Бул өзү бир экен да. Жылдыз да, бирлер бул жылдыздар да. Я царица, я богиня деген мындай жылдыз энергия да. Аны көрсө чөгүп кеткен турбайбы, бул бир. Бирлер бат санат го, жылдыз болбой калса эле. Анан аябай эме болуп кетти бу декабрь үчүн санасам, быйыл жеке жылы Мерим эженики 3 экен. Бул ийгилик жылы да. Анан декабрда болуп атат. Декабрь буга жеке айы эме экен, 6 экен. Күн 3, анан 6-айда фортанула ей. Мындай энергия катуу иштейт да. Мисалы дагы бир бизде аябай эле аты чыгып калган коуч бар. Быйыл күйөөсү менен ажырашты го. Анан кийин аны эсептесек, ал деген быйыл 9-жыл экен да. Вот анык эмес болчу да. Кетти го, ошондой эле да. Жөн эле кабыл алыш керек да, аны эфирлерге чыгып, анан минтем, тинтем деп коркутпай эле. Себептен айтып атпаймынбы, 9да
то что сеники эмес кетет да. Мына эгерде мен ар кандай жол менен кээде бир нерселерди жасап алабыз го или алып алабыз, 9-да кетет. Аны эми анчалык мындай страданияга кирип, азап чегип, өзүңө да ден соолукка зыян келтирбей, ошо могу илимдин эң башкы максаты эле ошо адамдар страдания кетпеш керек да. Анан коркпой эле коюш керек. 9-жыл тескерисинче сонун бардыгы өзгөрөт. Мындай өтө өзгөрө катуу жүрөт да, мындай бүт планетанын дагы, жердин дагы, ар бир мамлекеттин дагы, даже анча мынча структуралардын дагы да. Эми баягы первый началода аябай күчтүү жүрүшү мүмкүн, анан второй половина тазалануу тоже ар кандай жүрөт. Ошондой да. Анан природный катаклизм, табияттын эмелери да көп болот. 9-дун энергиясы өзү ушундай да, күрөш, согуш, эмоция. Жана оорулар, ар кандай инфекциялык оорулар дагы мындай эме болуп кетет да. Анан эми өзүбүздү мындай жакшы ниетте алып жүрсөк, всегда бияк го, ойго. Ошон үчүн эки энергия бир айтып атпаймынбы? Мына 9-жыл мүмкүнчүлүктөрдүн жылы, анан разрушение, кыйроо жылы. Анан ал адамдын өзүнүн азыркы абалынан да. Эгерде сенин абалың, мисалы, баарыбыз эле эгобуздан жашырганда эмне туурабы? Мы же все эгоисты. Эго деп коелучу, эгоисты. Бунун 3 баскычы бар да. Мисалы, бакыт издеген эгода жүрөбү же азап чеккенде жүрөбү. Эми кайдыгерди айтпай элем, кайдыгер уже жашоого үмүтү үзүлгөн адам да. Могу эки абалда жүрөбүз биз. Же бакыт издеген эгода адам, ал мындай го, биякта эмне болуп атса деле билбейт го, өзү менен өзүнүн ишин алып кете берет. Алардыкы тескерисинче чоң мүмкүнчүлүктөргө жол ачылат. А ким азап чегип эле өзүнүн жашоосу эмес, бирөөнүн жашоосу менен алек боло берсе, кыйроо жыл болот. Ал эми абалдан ал адам өзү кандай кетип атат. Мына минус плюс бирдей жүрүп атпайбы? Мына күн чыкты, кайра түн кирет. Түн кирген менен дагы эртең күн чыгат дегенде эле бизде дайыма ошо минус плюс бирдей жүрөт. Адамдар мисалы эмне үчүн азыр психология көп, коуч тренер, анан алданып калдым деп эле жүрө берет. Алданасың да, себептен да иллюзияда жашап атасың. Эч бир адам сенин жашооңду өзгөртүп бере албайт да, негизичи. Ал психологдун деле өзүнүн жашоосу бар, анын деле бир суроого өзүнүн жашоосу кандай экен, мисалы да. Вот мен өзүм менен айтканда деле, өзүңдүн деле жашооңду кээде контролдой албай каласың да, мисалы. А адамдар иллюзияга кирет да, эч качан эч ким сенин жашооңду өзгөртө албайт да. Анан бирок туура ошо ойду адам өзү башкарып туруш керек да. Мына биринчи ой келет, ойдун артынан эмоция келет. Анан ошол эмоциябыз, оюбуз канчалык күчтүү болсо, ой ошончолук эмоция күчтүү болуп кетет, бийик. А эмоциябыз кандай эмоция болуп атат? Ошол маанилүү да. Эгерде минусовой эмоцияны күчөтүйсек, ошо биз энергия бере баштайбыз. Ошон үчүн байкасаң, кийинки адамдар толтура мүмкүнчүлүк турат, аны көрбөйт да, ошо бир эле бир эмеге эле байланып алган да. Ооруса кечке ооруп атам деп эле ошону айтып отура берет. Кыйналып атса кечке кыйналып атам, элди дагы ошого көңүлүн бурдуруп, еще энергияны дагы 2 эсе күчөтүп берет да. Элдин кошо көңүлүн бурдуруп турчу. Жертва болду. Вот жертва. Ошол состояниядан чыгыш керек. Жертваларды уже 9 жактырбайт. Вот если кто-то думает, жертва абал, может билбегендер бар. Дайыма эле өзүнүн адамдардан жалость бир мындай кылдыра берген адамдар 9 жактырбайт андайды. 9 деген да дегенди жакшы көрөт. Дайыма мындай бул деген мындай да, эрктүүлүктүн энергиясы, это же адамдын эрки күчтүү болсо анан жеңишке жетеби? Бул ушундай энергия да, мисалы, жеңишке жетиш үчүн адамда эрки күчтүү болуш керек, волясы. А воля кайдан? Эми такыр болбосо, мына айтып атпаймынбы, ден соолукка көңүл бурчу жыл. Ар бирибиз кааласак каалабасак дагы жыл башынан баштап бардыгыбыз спортзалга, фитнеске жазылышыбыз керек. Йогага. Эми жалкоо болсок да. Мен да барып баштадым, 1 ай болду. Өзүң бара берсең эле мен Өзүм барсам элди. Ошо себеби эрктүүлүктүн жылда, эрк мисалы кимде күчтүү? Спортсмендерде, алар өжөр болот го. Ошо өжөр жылда, 9-жыл, өжөрлөр гана жеңип чыгат. Ошон үчүн болушунча, анан жыл өзү дагы адамды ошол эмеге үйрөтөт да. Ошо эрктүү болгонго, сынбаганга, сынып калбаганга. Сабырдуулукка, эмоция эмне үчүн бизге келет? Сабырдын жоктугунан. Бирок сабырдуу болуп кетиш кыйын экен да. Адамдар мен да мурда ойлочумун да, мен өлө сабырдуу болуп калам. Көрсө ал терпение эле экен.
эмне деп коет кыргызча тетлене Немес чыдамдуулук. чыдамкайлык деле биз сабыр деп. А сабыр деген бул түшүнүү аркылуу келет экен да, мудрость, данышмандык аркылуу. А данышман болуш үчүн адам жашоону түшүнөт экен. Анан жашоодо 6 15 бул 6 да жашоону түшүнгөн адам да, ошон үчүн жүрө берет да, шашпай. Кой жашоодон мындай болушунча рахат алайын депчи. Рахаттанган өзү 6 15 24төр да. Калганыбыз тытынып эле жүрөбүз да. Ошон үчүн биз ошол энергияны алып жүргөн адамдардан данышмандыкты, жашоодо мындай жөн эле мындай өзүбүздү өзүбүз кыйнабай рахаттанып жашаганды үйрөнүшүбүз керек да. Булар сүйүү энергиясын алып жүрөт, данышмандык. Булар билет да жашоодо. Жашоону түшүнгөн үчүн булар дагы мындай баарын билем деп ойлойт өзү ичиненчи. Авам данышманбы ошондо? Ким? Авам данышманбы? Бар да энергия. Данышмандыкпы? Бар да. Ошондой. Мисалы 3төр баарын билсе, 6ларда Кудайдан берилип калган да. Ушундай на вопрос почему только один ответ. Кудай билет. Неге деген суроого Кудай билет. Эми ушинтип жаратып коет экен да энергияларчы. Өтө кызыктуу да, ошого адамдар ошону билиш керек да. Мына ар бири жеке жылын билип алса, мен формуланы бердим го азырчы. Сен мурдакы баягы 2023 айтып кеткенде көбү түшүнбөй калыптыр да. Эмнени айтат, кайсы цифра деп элечи. Ошон үчүн азыр айтып койдум да, ушу туулган күнү менен эле айында цифраны кошкондо бир сумма чыгат. Ошону эле анан 2024 же 2025 кошуп коет. Бүттү, жеке жыл чыгып калат. Анан жеке жылын карайт. Мисалы 5-жыл болсо, адам 5-жыл бул аябай бизнес коммуникациянын жылы. Эгер плюста болсо, психоэмоционалдык абалы плюста жакшы жүрсө, а эгер минуска кетсе, күрөшүп, аргумент талашып тартышып, обида, таарынычка кетип калат. Обида бул бардык нерсени блоктоп койчу энергия да негизичи. А тескерисинче болушунча эч кимге таарынбай адекваттуу түрдө коммуникация кыла берсе, ал бизнес анан фортуна жылы да, бандай өзүнөн өзү эле жолу ачылып кете берген жыл да. Ошо ким мисалы 5-inde, 14-те, 23-те өргөн адамдар болсо, зеленый, жашыл түстө көп кийиш керек. Кимдики 5-ке келсе да, себеби кааласа да, меники азыр 5-жыл болчу да, мен дагы майда, апрелде катуу таарынып калып, ошол таарынычтан августта араң чыктым го. Ошонун айынан кайра өзүм тирайт эттим го бардык нерсемди. 5 ай офис иштетип, анан баары назад артка жөн эле акчанын баарын кетирип, ошо өзүм таарынычка кетпешим керек болчу. Пендечилик экен да, ошого айтып атпаймынбы? Адамдар жанагындай иллюзиядан чыгыш керек да, кимдир бирөө менин жашоомду өзгөртөт, эч ким өзгөртпөйт. Бирок монтип билим алып туруп, өзүнүн багытын өзгөртсө болот, эмоционалдык абалын өзгөртсө болот, көз карашын өзгөртсө болот. Анан жок дегенде эмоцияларын башкарганды үйрөнүш керек да. Ошо анын үчүн жанагы мисалы бирлерде агрессия күчтүү. Агрессиясын покровительствого кетириш керек. Экилерде мисалы депрессивный абал, буларда мындай норма болуп калганда, өзү билбей эле депрессияда жүрө берет да. Экиленип эле. Тескерисинче аны дипломатияга, мамиле курууга бурса, экиге негизи оңой акча келет. Мисалы, сеники как 7 катары реализация йога, 8 катары эмгекте болсо, меники 4 катары креативде. Экилердики оңой да, монтип сүйлөшүп отурса эле реализация, душасы жыргай берет, жан дүйнөсү, энергиясы көтөрүлүп кетет. Ошончо. Анан булар ошо эмне кыларын билбей анан мынтип баягы туура жака кетирбей энергиясын, анан көбүнчө ушакчы болуп кеткендер, ошондон да экилеринчи. Ушак айтканда деле сен сүйлөшүп атпайсыңбы? Тескерисинче ошону башка жака психолог болбосо болот ошолорчу. Сен монтип алар адам менен 4-5 саат деле шашпай олтура берет да. Мисалы биз шашышыбыз мүмкүн. Давай кет, бол бат по делу, мындай эсептеп мынтип. Эки мынтип отурат, толук угат, түшүнөт, ошонун абалына кирет. Эки сезим да. Сезимтал адамдар да. Ошондой. Сезимтал адам сезип турат го. Мен сезе албайм мисалы. Ошондой. Эми аябай кызыктуу го. Анан ошол эле адамдар биринчи өзүнүн билип алса, жакшылап. Ичинде сандар алдабайт экен да. Мисалы, сеники если 8 менен алганда, мисалы карачы, сенде 5 бар, коммуникацияң күчтүү, 2-8 бар экен. Аябай шумдуксуң да сенчи. 100% иштейт го. Опыт жизни күчтүү да сендечи. Тажрыйба. Мисалы, сен бир иштен экинчи ишке оңой эле өтүп кете бересиң да. Мисалы, кимдир бирөөнү окутуш керек, үйрөтүш керек, тажрыйба жыйнатыш керек. Сага ал кереги жок да. Жөн эле мынтип, Назира, мындай, монун жасаса, сен аны 100 эсе эмес, 1000 эсе мыкты кылып жасап коесуң да. Көрдүңбү?
бул албайт да мага. Көрдүңбү? 9 эми дайыма действияда. Анан, конечно, молор көбүрөөк экен. Эми бул минуста бияка иштеп кетет. Я, мен болуп, жана өзүнкүн бербей. А бирок ушул эле энергияны лидерликке, стратегияга кетирип койсоң болот да, өзүң билип эле. Себеби өзүмчүлүктөн жакшы деле эчтеке болбойт да. Өзүмчүл болбой эле коеюн, лидер болоюн, Лидерликке, жол башчылык стратегияга жумшап койсоң, ошо элге ошол керек да сенденчи. Бирок сен могу YouTube каналдаң деле көп адамга негизи аябай көп жардамы тийет, чынында эле. Буга да отдельно ыраазычылык го. Рахмат. Жанагы айтып атышат го, 5-чи измеренияга өтүү, 5Дга, 4Дга өтүү жүрүп атат дейт. Азыр адамдар кадимкидей өзгөрүлүп атат дейт. Жанагы айтылып аткан нерселердин баары жашоомдо болду да, мындай эгер издерки измеренияга өткөн немелериң баары ушундай сенде болсо, анда сен поздравляю, ты переходишь на другой уровень деп айтып атышат го. Ошолордун баарын көрүп, анан кечке эле алтын доор деген Facebook'та жазсаң эле алтын доор деген тема чыгат, алтын доорго өтүп атабыз. Жалаң мындай позитивдеги, жан дүйнөсү жакшы, аң сезими өскөн, ойгонгон адамдар мындай жеңил өтүшөт экен да. Ооба, жеңил өтөт. Ошол алтын доор измеренияларды айтып берчи, 4Дсы эмне, 5Дсы эмне? Мен ошо 5Д'ларын, 4D золотой век мен дагы угам, квантовый скачок деп. Бирок мен аны өзүм деле толук түрдө түшүнбөйм. Бирок мен өзүмдүн эме боюнча айта алганым ошол да. Азыр могу келе жаткан 9 ошонун баарын толук өткөрөт да. Дагы өтө элек го, 9 да өтөт да баарычы. Ага чейин сен айткандай жанагындай переломный учур деп коет го, переломный момент, это бурулуш учур. Кимдир бири буга чейин ошону көрсө, демек ал өтүп калган болот. Бул жылда аябай жашоомо көп кишилер чыгып кетти да. Аябай көп кишилер чыгып кетти. Мындай бутумдун кайрылган деле символикасы бардай да, мындай бактымды буйруп салгандай болду. Жаңы адамдар кирди, какой-то бир мындай кандайдыр бир мындай бир башкача 2024 болду. 24 бирок жакшы жыл болду. Жалпы жонуна мындай сара эсеп салып көрсөң, мыкты жыл болду да. Жакшы жыл болду. Ыраазычылык эле. Ошо көбүнчө по факту экен да, сеники жеке жылың бул датаң менен 9 болчу да. Азыркы 24чү. Түшүндүңбү? 9 болчу. Анан 9да сен 9 айтып атпаймынбы? Ачык кылып көрсөтүп коет да, кимдин ким экенин, ниет, белдерди көрсөтүп коет. Ошону айтып атпаймынбы? Ушул болду да. Мисалы азыр жалпы жерге ошондой келип атат да. Азыр жалпы эми чоң на планетном масштабе же болбосо мындай мамлекеттин өзүнүн деңгээлинде көрүнө баштайт. Мисалы эми биз үчүн мындай чоң жүздөр бар да, напримерчи. Ошолордун жүздөрүн чыгарат 9чу. Айтып атпаймынбы? 9 бул ниет пейил. Кимдин кандай ниети, сенки жеке жылың 9 болгон үчүн сага өзү баарын көрсөттү да, жанагы ситуация аркылуу. Мисалы кээде билбейсиң да, жаныңда жүргөн адам деле мындай дос сыяктуу жүрө берет, бирок дос болбой калышы мүмкүн да. Может, анын ичинде сага ниети башкача. Эми жылмайганын баары эле дос эмес да. Туура. Ошондой. Эми билбейм, ошондой да. Анан 9 дагы еще мудростька үйрөтөт адамдычы. Данышмандыкка, жашоону толук түшүнүп. Мисалы эми природада элечи бекеринен аял киши 9 айга барып туруп төрөйт го баланы. Эми ара эле төрөлүп 7 айлык кылып койбосо, же 8 айлык. Негизи табият өзү деле аял киши мына түйүлдүк бүткөндөн баштап, анан 9-чу айда уже толук жетилип туруп, анан бала төрөлүп атпайбы? Ошондой да. Ошон үчүн ар бир адамда жашоосунда 9 циклды жашай берет да. Ошон үчүн мындай тагдырды өзгөртүү деген суроого мен азыр андай жооп бере албайм, бирок энергияларды билип туруп, өзүң эле башкарып өзгөртүп койсоң болот да. Оюңду өзгөртүп, анан могу билип туруп эле. Азыр улут катары дагы өзгөрүүлөр жүрүп атат, кыргыз катары өзгөрүүлөр жүрүп атат. Көбүрөөк улутчулдук сезимдер пайда болуп атат. Көбүрөөк патриотизм, көбүрөөк өлкөнү өнүктүрүү темасы козголуп атат. Ошол жөнүндө айтчы. Эми 9да күчөйт алчы. 9 өзү энергия, патриотизм да бар. Воин, патриотизм, благодарность, благотворительность, жардам берүү, ушундай энергия кете берет. Эми мен ойлойм да, патриотизм негизи вибрация менен эсептегенде
төмөнкү вибрацияга кирет да бул энергиячы. Чынбы? Негизи. Мындай да кээде ал мындай жакшы жакка иштетиш керек деп ойлойм да. Өтө эле улутчул болуп, мисалы да, эгер биздин өлкөбүздө көп, мисалы, көп улуттуу өлкө го, анан биз башкалардын дагы мындай эмесин Сен бир учур ушундай кирип кеттиң эле го, ошо кабыл мындай. киргем, кайра чыгып калдым. Улуттук бир немелерге Киргем, бирок кайра чыгып калдым да. Мен мындай тиякта жүрдүм, биякта жүрдүм, анан билбейм, мүмкүн мындай. Мага алардын иш аракеттеринин, максатынын, бирок кайра эле карасаң өзүмчүлдүгүн көрүп калдым, анан мындай. Анча. Сен өзү тиги немеден, идеядан эмес, адамдардан көңүлүң калып калды ошото. Ошону идеяны жетектеп жүргөн. Ошону ойлонойнчу. Ооба. Анан сен ошон үчүн идеяга төңкөрүп койдуң сен, ал идея жакшы эле. Идея жакшы эле, ооба. Кыргыздын баалуулуктарын көтөрүп чыга. Бирок анын үстүндө аз деле иштейм, бирокчу. Кичине башкача планда. Мен осо элечек KG деп ачкам да. Ал эмне кыласың? Кыргыз айымдарын өнөкөсү элечек баш кийим го. Анан башыбыз кандай ойлор турат, ошо ойлору жакшы болсун. Аялдар көтөрүлсүн деп элечек KG деп койгом. Осо. Эмне калпак KG эмес? Калпак KG. Калпак KG деп биздин жигиттерибиз ачсын да. Негизи жигиттердин энергиясын көтөрүш керек болуп калган окшойт азыр. Сезип атасың ошону? Башкача болуп кетти да көбү. Жок, менчи азыркы учурда эркектердин энергиясын көбүрөөк түшүнө баштадым. Мен мурун мындай эркектерге таарынычым менен эле мен аларды оюм менен мындай талкалай бериптирмин да. Анан ошол таарыныч сезимди алып койгондон кийин түшүнүү келди да аларга. Мен азыр жаңы таанышкан дүйнөм бул эркектин дүйнөсү болуп атат. Сонда. Сон? Аларды аңдоо, түшүнүү, таануу. Булар мындай планета турбайбы деп же, мындай жаныбарлар турбайбы деп. Ооба, кээде болот го, баягы өзүбүздүн ичибизде таарыныч менен эле жалып булап алабыз да. Негизи ал биздин эле могу эгодан эле да негизичи. Программа менен деле карап койсок болот. Мисалы, мен 4-мүн, анан көбүнчө мындай үй бүлөлүк маселелерде кеңеш бербейм мен. Так эле түз эле айтып коем. Менден кеңеш сурабагыла үй бүлөлүк темада. Неге? 4 деген үй бүлө боюнча ал Адис эмеспи? Ал компетенция жок. Андай кеңешти 2-синде, 11-инде, 20-сы, 29-унда төрөлгөндөр бериш керек. Мына мамиле, үй бүлө деген темада моолор ушул адамдар, ушул 2, 11, 20, 29 төргөндө компетенттүү болушат. Анан 6-сы, 15-и, 24-үндөгүлөр. Буларда сүй энергиясы бар үчүн булар дагы үй бүлө деген адамдар. Мына булар компетенттүү. Анан калган цифралар, мисалы, 1 үй бүлө боюнча бере албайт. Ал деген лидер, ал стратег, ал жол башчы, ал кантип башкарганды үйрөтө алат. Ал кантип стратегия түзгөндү үйрөтө алат. Ал кантип лидер болгонду көрсөтө алат. Үй бүлөнү көрсөтө албайт. Бирок азыр ушундай заман болуп калды, баары эле психологбуз го. Өзүбүздүн компетенцияга карабай эле болуп кеткен да. Ал ошон үчүн психолог болсо дагы өзүнүн компетенциясын да бериш керек да. Мисалы, 5 деген адамдар, ал бизнестин адамдары. Ал эч качан бере албайт үй бүлөлүк теманы. Анын ою, мээсинин баары бизнес, масштаб, коммуникация, не үй бүлө да. Бирок ошондой адам үй бүлө боюнча эме берип атканда компетенция жооп бербейт агачы. Ар бир адамдын компетенция бул мындай кабилет деп коебу, бир касиет да ар бир адамдын. Мисалы, сен руханий жактан чынында бере аласың, компетенция күчтүү, руханий, айтып аткан ой жүгүртүүлөрүң бул философский болуп атпайбы? Себеби 7 деген ошо да. Бул философиялык ой жүгүртүү да. 7 бул дүйнөнү башкача көрөт. Башкача изилдей берет, анан кечке изилдей берет бирокчу. Дүйнөнү изилдей берет да, мындай ааламды, 7 это мироздание. 8 энергия мененчи мен 8 энергия бул мен акча беремби? Акча энергиясы. Акча, не то что акча, бул материалдык дүйнөнү көзөмөлдөө. Акча десе көбү 8-лерди мындай башкача элестетип алат экен, только баары эле акчаңды жулуп кетет деп. Андай эмес да. Закондордун, эрежелердин сакталышын көзөмөлдөйт. Кайсы бир жерде туура эмес иш жүрүп атса, ошол жерде 8 пайда болуп калат.
сегиз жөн пайда болбойт. Адамдар трансформация кылам да өлөчү. Кылат, сенин 2 цифраң тең трансформацияда, ошо могу кылып аткан ишиң туура эле өзү үчүн. Коомду да, элди да баарын трансформациялайсың. Жанында жүргөн адамдарды да өзүнөн өзү трансформация жүрө берет да. Себеби 4 эле цифра бар трансформация мына. 4, 7, 8. Мисалы могу 2000 азыр жыл боюнча болот да, мына. Помнишь 2020-жыл? Не болду эле? Эсиңдеби? Жок. Баарыбыздын эсте калды го. Өмүрү ойлонбогон, бул мистика жыл го. Мына кошкондо 2020 канча чыгат? 4. 4-жыл эмне менен эсинде калды? Баарыбыз үйдө отуруп калдык, чыкпай калдык. Ал биздин акылыбызга келбеген нерсе го. Ковид, коронавирус. Мына 2020 эмне үчүн бизди маска менен мынтип салды, эшикке чыгарбай койду. Себеби бул өзү айтып атпаймынбы? Алам өзү бизди трансформациялайт го, айтты го. Дүйнөгө адамдын кереги жок экенин көрсөтүп койду го. Үйүңдө эле отур, тынч деди. Сен булгабай, табиатты, ааламды, жаратылышты булгабай, тынч отур деди, туурабы? Баарыбызды мына эго боло бергенибиз үчүн көкүрөгүбүз чоңоет го биз, когда мындай эго болгондо мынтип мындай көкүрөк мындай болуп, мен деп, мен сени бияктан го. Анан көкүрөктөн алды го, өпкөбүз баарыбыздыкы, туурабы? Өпкөдөн чаптыбы? Анан кийин сүйлөбөй эле койчу деп масканы таап салды да. То есть табият өзү эле орундаштырып коет да, азыр келе жаткан 9 дагы ошондой кылат да. То есть ал жерде ким кандай амбиция кетип атат, ал өзүнүн иши го, но табият өз ордуна коюп берет баарыбызды. Мисалы мен деле билбейм да кандай иш аракет жасап атам. Туура эмеспи, аны бир Кудай билет. Калыстык, адилеттүүлүк орночу жер экен да. Ошо 2020 деле ошонусу менен калды. Бирок мына минусунда адамдар мына ким бандай страдающий жертва жүрсө, эми баягы ойго келбеген нерсе болуп кетти да. Оптом каза болуулар, күн сайын канча киши каза болуп кетатты. Кече бар, бүгүн жок. Это мистика ошондо, кайып го. Бүгүн бар, эртең жок дегендей. Анан плюс жагы эмне болду? Интернет, онлайн бизнестер өнүгүп кетти, онлайн окутуулар көбөйүп кетти. Ошодон баштап баары онлайнга өтүп кетти го. Көр, мындай адамдын оюна келген эмес. Ага чейин биз баарыбыз эле базарлап, кыдырып эле, соода кылып ушинтип жүрсөк, бизге бул жыл эмне кылып койду? Мындай кылып туруп өзгөртүп койду. 7 дагы өзгөртүлдү, 8. Бул деле катуу өзгөрүүлөр болду го негизи билинбеген менен. Туура, мисалы, жана бир нерсе оюма келди эле, ошону айтайын деп сразу кетип калды. Анан 9да мисалы мындай судебный иш аракеттер да көп болот да. Ошон үчүн кимдики жеке жылы 9га келип калса, тынч жүрүш керек. Тынч жүрүш керек. Мен орустардыкы менен айткан жакшам, Навальный бар го. Навальныйдын 9-жылы болчу да. Ал келбеш керек болчу. Ал ошо эми билген жок да, энергия кантип иштейин. Просто өткөртүп бирде келсе болмок. Эми конечно Кудайдан деп айтабыз, но энергия ошондой эле болчу да 9-жыл. Жана Салтанат Нукенова каза болуп калды го Казакстанда. 9-жылы каза болду да. Ал өзү астролог, өзүнүн смертин көрбөй калыптыр да. То есть эми аны эч ким көрө албайт, конечно, өзү эсептептир, бирок ал башка бирөөнүкүн айтып алыптыр да, баягы кийин айтып атыштыр. Негизи өзүнүкү да 9 болчу да, жылычы. 9да мындай эме болуш керек да, мындай эмоция боло турган жерлерден Чегиниш керек да. Монтип озунбай эле тескерисинче кичине өзүн артка тартыш керек да. Вот кимдики жеке жыл болсо, эми жалпы жыл бул жердин эмесинде кетет, таасиринде, бирок ар бирибиздин жеке жыл бар да. Анан ошо кимдики жекеси дагы 9га чыгып калса, ошондой ызы чуу кооптуу жерлерден эң мыктысы кичине өзүн алыс эле жүргөн жакшы да. Мисалы, например, мындай бир талаш тартыш жер болуп калса, бара калбай, ызы чуу болуп калса, мен деп желпилдеп жетип барбай, жардам бериш керек деп. Просто тынч жүрүш керек. Вот Навальный пример болду да. 9-жылы ал келбей туруш керек. Ал 9-жылы келип алды да. Анан жанагындай эме күтүлүп калды да. Ошо. Эми эмоция болуп кетти, бандай чындык, мындай да, 9 деген бул адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн адамдар да тоже. Бирок адилеттүүлүк деген жашоодо ар кандай да. Мисалы, менин адилеттүүлүгүм башкача, сеники башкача, туурабы? Чындык деле ошондой го. Ар кимдин өзүнүн чындыгы бар го. Бул илимдики жакшы да, ар кимдин өзүнүн чындыгын билесиң да. Мисалы, бул жигиттин чындыгы башка, бул жигиттики башка, меники башка, сеники башка. Вот этот сандар илими бизге эмнеси менен пайда? Биз мына мисалы, мен сен менен сенин тилиңде сүйлөшө берем да. Өзүмдүн эмес, сенин. Эгер бул жак менен сүйлөшүп калсам, бунун тилине өтүп алам. Сен билем да, бул эки эмнени каалайт, кандай каалайт, эмне жактырбайт, эмне жагат, кандай болуш керек. Бул жакка өзүнүн ошонусу менен жакшы да.
25-жылы төрөлүүгө көтөлүү эмне кылалы? Жок, эгер жеке жылы 9 болсо, төрө максатын жылдырып турган жакшы биргечи. Себеби бул адам өзү мындай, ошо баягы жана төрөт учурунда көп кан кетип, кыйналып калган 9га туш келтирип алат да. Эми пландаса болот го ошону, туурабы? Негизи төрөгөндө 2де баштаса болот. 2де зачатие кылса, 3тө төрөсө бул ийгилик жылы баары сонун кетет. Анан 5те дагы болот. 6да идеалдуу болот да. Анан 9да не планировать. Пландабай эле койсун да. Жок, бирок аз жалпыга эмес, ар ким өзүнүн жекесине карата. А бирок кимдики 9га туш келсе, жылып турсун. Үй бүлө деле ошондойбу? Үй бүлө курууда? Жок, кура берсин. 8де эле болбойт, жеке жыл 8. Калганда болбойт деген нерсе жок. Кура берсин. Анын эмеси жок. 9да эми недвижимость алса болот. 9 бул недвижимость, кыймылсыз мүлк алса жарашат. 8де деле ошондой. Сонун 2024-жылды бумеранг жылы деп атып өткөрдүк. Аяктап калды. Жылыбыз буюрса аяктап калды. Аман эсен чыгып алышыбыз менен 2025-жыл келатат. Эми ниетибизге жараша баардык нерсе болот экен. Ошон үчүн ниетибизди оңдойлу, көңүлүбүздү оңдойлу. Элим эмне дейт деген нерсе жоюлат экен, рас. Жоюлат, 9да жоюп салышы мүмкүн да. 2025-те элим эмне дейт деп жашап эткенбиз. Ар кимибиз өзүбүз эмне дейбиз. Абирибиз эмне дейт, уятыбыз эмне дейт. Жараткан менен да эсептешүү, жараткан үстүбүздөн көрүп атат. Ал эмне дейт, анын алдында жаздымбы, жазган жокмунбу? Тайдымбы, тайган жокмунбу деген темалар козголот экен. Мага аябай жакты. Ооба. Негизи жакшы жагына эле фокус. Жакшы жагына, ооба. Анткени калыстык орной турчу жыл деп эсептейли. Баардык ордоруна келе турчу жыл деп эсептейли. Эми эң башкысы ошондой жыл бирок толук тазалануу жүрөт. Такыр башкача система түзүлөт да. Но это к концу года. 2025-тин аягында ушинтип сүйлөшөбүз, э? 25-тин аягында 26-га баратканда ушинтебиз, э? Ооба. Быйыл кандай жыл болду дейбиз, э? Ошо. Келип бергениң үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Көп кишиге пайдалуу болду деп ойлойм. Ар бирибиз ойлонуп, 25-жылга кандайдыр бир ички моралдык мындай ой жүгүртүүбүз менен даярдык көрө баштайбыз болуш керек. Анан эң башкысы кырсыктан тышкары болуп, башыбыз аман болсо эле, калган нерсенин баарынан өтүп кетиш оңой эле. Бар бололу, аман бололу. Эң башкысы аманчылык го. Аманчылык. Келе жаткан жаңы жылыбыз кут болсун. Эң мыкты жылдардан болсун. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.